Билим күнүнө карата Лейлек районунун аймагындагы бардык мектептер өз уясын окуучулары үчүн ачып, шаңдуу маанайда тосуп алышты. Разаков шаарына караштуу Ташполот Жапаров атындагы орто мектебинде алгачкы коңгуроо кагылып, салтанатка район акими катышты. Ушул жерде турган биздин кичинекей бөбөктөрүбүзгө 1-класска келген кичинекей кыздарыбызга, балдарыбызга чоң ийгиликтерди кааламакмын. Мынакей мектептин босогосун аттап, сиздер билим алууга келдиңиздер. Билим алуу деген бул ийне менен кудуп каскандай болуп эсептелинет. Мен сиздерге келечекте чоң даңгыр жолду кааламакмын. Ал эми ушул жерде турган ата-энелерге айтып кетмекчимин, ушу балдарды чоңойтуп, өстүрүп, 1-класска мынакей мектепке алып келип атасыздар. Ар бир ата-эненин көкүрөгүндө, жүрөгүндө тилеги бар. Менин уулум, кызым жакшы бир инсан болуп чыкса экен. Биздин үй бүлөбүздү баккан болсо экен, мамлекетибиздин керегине жараган болсо экен деп тилек кылышат. Ар бир ата-эненин ою баласы үчүн ак, таза. Ошон үчүн сиздердин оюңуздардын баардыгы орундалып, келечекте мыкты инсандар болуп чыгаарына мен ишенем. Майрамдык салтанатта мектеп окуучулардын келечек муундарды тарбиялап келген мугалимдер үчүн жана эл жерди даңктаган мекенчилдик ырлары жаңырды. Кеч киргенче мектебинен чыкпайбы? Айтжаның үйгө барса окутайбы? Ташполот Жапаров атындагы орто мектебинде 600гө жакын окуучу билим алышат. Бул жылы 1-класска 66 окуучу кабыл алынды. Бизде быйыл 1-класстарга 66 окуучу келди. Алардын 28-и орус класска, 38-и кыргыз класстарга. Биздин Ташполот Жапаров атындагы орто мектепте 34 мугалим эмгектенет. Анын 12-си эл агартуунун атилиштиктери. Бардык мугалимдерибиз жогорку билимдүү. Быйылкы окуу жылында биз 592 окуучуну кабыл алып отурабыз. Буюрса, быйылкы окуу жылында биз көптөгөн ийгиликтерге жетебиз деген ишенимдебиз. Мен жалпы кыргыз элин билим күнү менен куттуктап кетейин. Кудай кааласа биз быйыл 11-класс болдук. Эми жалпы республикалык тестте сиздердин ишеничиңиздерди актап, ийгиликтүү тапшырабыз деген ойдобуз. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Окуңар. Канчанчы класс? 7-класс. Жаңы окуу жылында Лейлек районунун аймагында 66 мектепте 31 миңден ашуун окуучу билим алууда. Алардын 2800-ü 1-класска кабыл алынды. Район аймагында учурда 7 мектептин курулушу жүрүп, 4-өө декабрь айында пайдаланууга берүү пландалууда. Фарида Убайдуллаева, Бакыт Сейитов, жаңылыктар. Техника менен пайдалануу.